Аксыр районунда 67 мектеп болсо, алардын баары жаңы окуу жылына жакшы даярдык менен киришти. Кош Төбө айыл аймагына караштуу Улук айылындагы Жакып Султанов аттындагы орто мектепте быйылкы жылда 390 окуучу билим алмак. Мектеп бардык шарты менен жаңы курулуп бүттү. Учурдагы кырдаалга байланыштуу мектепке 41 гана окуучу келди. Окуучулардын баары антисептик бет каптары менен келишкен. Апам, атам мага көп нерселерди алып берди. Мени ар жактарга алып барды. Мен 1-класска киргенмен сүйүнүп атырым. Мектепке кирген сонун экен. Мага мектеп жакты, мектеп кооз экен. Мен эмгек жолуна аттанганыма быйыл буюрса 18 жыл болду. Ушул 18 жыл ичинде 3 жолу 1-классты тарбиялап чыгардым. Ушул классым 4-жолку. Август айынын башынан баштап эле группа түзүп, булар менен байланышып баштаганбыз. Буюрса балдардын жакшы даярдыгы жакшы, эң жакшы деп айта аламын. Мектепте окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да жакшы шарттар жаратылган. Бардык окуучулар үйлөрүндө телевизор, планшеттер менен камсыз болгон. 2-класстардан баштап 10-класстарга чейин сабак онлайн түрүндө өтмөкчү. Ал эми мектепке келген 1-класстар 2 класска бөлүнгөн. Аларга алгачкы сабак «Мекеним Кыргызстан» деген темада болду. Жаңы окуу жылынын жаңы мектепте башталганына ата-энелердин да кубанычы чексиз. Класс жетекчиңер бүгүндөн баштап ушул эжекеңер менен салттуу түрдө бирге окуйбуз. Биз дагы ушу балабызды 1-класска алып келип, аябай толкунданып аткан убагыбыз. Жыл быйыл канчалык оор болсо дагы, ошон үчүн балдарыбызды мектепке алып келдик. Тажы вирусу Кудай кааласа таркап кетсе, мектеп башталып кетсе, бардык эле окуучуларга жакшы. Ошондуктан биз балабызды толкундануу менен 1-класска баламды мектепке алып келдим. Мына бүгүн мен аябай толкунданып турган кезегим. Себеби 10-чу неберем мектепке келип отурат. Эми ушул окуу жылында ушул эмгек жамаатына да өтө жакшы ийгиликтерди каалап кетемин. Мына бизге келген апат, вирустан элибиз аман эсен болсун. Быйылкы жылда аталган мектепте 30 мугалим эмгектенсе, баары онлайн түрүндө сабак өтүү курстарынан өткөн. Мектепте 7 компьютерден турган интернет байланышы менен кабинет бар. Бул билим уяда бардык шарттар түзүлгөн. Жаңы мектепке кирип атабыз. Мына быйылкы окуу жылында 1-класска 41 бала тартылды. 41 баланы азыр салттуу түрдө шахмат түрүндө отургузуп окутуп атабыз. Ал эми 2-класстан 11-класска чейин аралыктан окутуу боюнча атайын кичинекей чакан курстардан, жумалык курстардан өтүп келишти. Ошондой эле атайын семинарлар уюштурулуп, ошонун негизинде булар дагы аралыктан окутууга даярда. Мугалимдердин алдыдагы максаты ар кандай кыйынчылыктарга карабастан окуучуларга татыктуу билим тарбия берүү. Бул ишти мугалимдерге гана таштап койбостон, ар бир ата-эне да балдар үчүн камкордук көрүү зарыл. Тагайбек Ахматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району.